Урчундуу окуяларды камтыган жаңылыктар программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда Алмагүл Байгызы, амансыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алабыз. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев суунун корук аймагына курулган үйлөргө компенсация төлөнбөй турганын айтты. Парламенттин мурдагы депутаттары көмүргенин мыйзамсыз басып алуу фактысы боюнча кармалды. Бишкекте уруксаты жок жана каттуудан өтпөй иштеген эмерек чыгаруучу 2 цех аныкталды. Акыркы 5 жылда 967 маанилүү социалдык объектилердин курулушу бүткөн. Парламенттин мурдагы депутаттары көмүркенин мыйзамсыз басып алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, шектүүлөр нарындагы көмүркендерин бирин иштеткен компаниянын акцияларын тартып алган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары көмүркенин иштетип жаткан компаниянын ээсин коркутуп, үркүтүп, акцияларынын контролдук пакетин алардын менчигине өткөрүп берүүгө мажбурлашкан деп айтылат маалыматта. Шектүүлөр кармалып, тергөө бүткүчү камакка алынды. Бишкекте уруксаты жок жана каттуудан өтпөй иштеген эмерек чыгаруучу 2 цех аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирди. Маалыматка караганда, салыкчылар рейд жүргүзүп 1-Май районундагы өндүрүш жана кампаларды текшерген. Жыйынтыгында салык органдарында катуусу жок иш жүргүзгөн эмерек жасоочу 2 цех аныкталды. Тиешелүү актылар түзүлүп, кошумча териштирүү иштери башталды деп айтылат маалыматта. Салык кызматы маалымдагандай, жыл башынан бери жүргүзүлгөн рейдтерде өлкө боюнча жалпысынан 1458 мыйзам бузуу аныкталып, жалпы 1,8 миллион сомго 1204 айып салынган. Эми ар бир жаран насыялык бүтүм түзүүгө өзүн-өзү тыюу сала алат. Бул багыттагы мыйзамга өлкө башчы кол койду. Андагы негизги максат элди финансылык алдамчылыктан коргоо болууда. Муну менен финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулатылып, карыз алуучулардын жүгү жеңилдетилет. Анткени акыркы учурларда жарандын өзүнүн кабары жок жана жалпысынан техникалык мүмкүнчүлүктөрү жок кредиттерди берүү боюнча алдамчылык аракеттер көп кездешкен. Эми кыргызстандыктар насыялууга өзүн-өзү тыюу сала алат. Анда жаран кредиттик келишимдерди түзүүдөн ыктыярдуу баш тартканын мамлекеттик портал аркылуу билдирет. Мындай чектөө иштетилгенден кийин жаран өзү да башка бирөө да анын атынан насыяла албайт. Элди финансылык алдамчылардан коргоого багытталган бул мыйзамга өлкө башчы кол койду. Азыр көйлө ошондой болуп атпайбы? 50 миңге чейинки болсо сразу берип атат да. 50 миңден жогорку кредиттер боюнча өзүңүздөр байкагандай эле запрос кылгандан кийин 3 саат, 4 саат же болбосо 1 күнгө чейин текшерүү жүрүп, андан кийин кардарга байланышып, өздүгүн тактыктап, андан кийин берилет да. Чектөө жүргүзгөндө бизде деле ошондой. Кардар өзүн-өзү чектөө киргизген болсо, кайрадан кредитке кайрылганда сөзсүз баягы башында айткандай эле өздүгүн тактап, чындыгында ошол өзү сурап аткан кредит багыты боюнча иш жүргүзөбү. Насыялууга өзүнө-өзү тыюу салуу механизми жеке маалыматтардын тарап кетүүсүн да алдын алат. Акыркы учурларда жарандардын өзүнүн кабары жок, бирок шыбындар түрдүү жолдор менен анын атына ири суммада насыя алып койгон фактылар арбыган. Мындан улам алдамчыларга каршы банктар дагы чараларды күчөткөн. Анда жарандын өздүгү тастыкталып, төлөө жөндөмдүүлүгү каралган соң гана кредит берилет. Биринчи ошол кайрылган клиенттин бул жактан бизден айттык го, соцфонддон данныйлары чыгат, кредиттин историясы чыгат, ошолорду текшерип, андан кийин баары төп келген болсо кардарга байланышып, чындыгында сиз онлайн заявка менен кайрылдыңызбы, мынча суммага, мынчага сураптырсыз деп кайрылгандан кийин ал ооба мен кайрылганмын деген учур болсо, анан кардарды бул жакка чакырып, кредиттин оформление кылып анан беребиз да. Заман талабына ылайык насыя берүү онлайн жүргүзүлөт. Анда да коргоо чарасында идентификациядан өтүү талабы коюлган. Замандын талабына жараша ал ыңгайлуу эле болуш керек. Ар бир каалаган адамдарга сразу кредит алам десе да. Андан кредит алгысы келбеген адамдарга мисалы албай эле коюш керек. Кредит алыш үчүн бир максат коюш керек да. Мен өзүм вообще кредит алып көргөн эмесмин, албайм дагы да. Азыркы заманбап жанагы техникалар өнүгүп атпайбы? Ошол боюнча түшүнүгү жоктор болушу мүмкүн. Же коркуп кетип эле же мынаны басып коесуз, мына кодду айтып коесуз, десе ооба деп айтып алып алданып калып атат да. Азыркы ошол интернет немелеринен түшүнүгү жоктор алданып калышы мүмкүн. А так жок. Да, бирөөнүн атынан бирөө алып эле карызга батып калган жакшы эмес да.
Азыр сурасаң эле багындай көрөсүз деп ойлойбуз, нерсеси жок, беребиз дейт экен, ошонсунан беребиз. Башка бирөөлөр карыз болуп калат. Азыр кредитсиз жашоо жок болуп калдыбы. Баары эле алат деп ойлойм. Анткени акыркы учурда алдамчылыктын түрдүү ыкмалары жайылып, улуттук банкка шылымдарга алданганы тууралуу жарандардан ай сайын 300дөн 500гө чейин арыз түшөт. Ага байланыштуу жогорудагы мыйзам алдамчылык кылгандар жарандын атынан насыя алышына бөгөт коюу үчүн иштелип чыккан. Ал эми өзүн-өзү насыяга тыюу салуу практикасы Россия жана Казакстанда да колдонулуп келет. Алмагүл Эркебай кызы, Маруф Шакиров, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ. Садыр Жапаров Казакстандын тышкы иштер министри Мурат Нуртилеуну Чолпон Ата шаарында кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууда кыргыз-казак кызматташтыгы, анын ичинде өлкөлөр ортосундагы артыкчылыктуу долбоорлор, камбарата биргесин куруу маселеси талкууланды. Жапаров мамлекеттер аралык мамилелерди ыраттуу кеңейтүүдө өбөлгө түзүп, бардык деңгээлдеги саясий диалогду тереңдетүү зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле ал Казакстандын тышкы саясий ведомствосунун башчысынын расмий сапары боордоштук алакаларды чыңдоого, айрыкча Казакстандын президентинин Кыргызстанга боло турган расмий сапарына даярдык көрүү үчүн маанилүү экенин билдирди. Өз кезегинде Мурат Нуртилеу мамлекет башчылары койгон милдеттерди аткаруу үчүн бардык күч-аракеттерин жумшоого даяр экенин маалымдады. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамилелер тереңдеп, практикалык маңызга ээ болуп, ал эми мамлекеттер аралык саясий диалог бардык деңгээлде жигердүү өнүгүп жатканын баарыбыз көрүп турабыз. Боордош өлкөлөрүбүздүн ортосунда чечилбей турган маселелер болбош керек. Акыркы 5 жылда 967 маанилүү социалдык объектилердин курулушу бүттү. Бул тууралуу Минкап башчысы Адылбек Касмалиев курулуш тармагынын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Филармониядагы салтанат өнөр жайдын жетишкендиктерин жана борборубуздун көрүнүшүн өзгөрткөн жаңы курулуштардын көргөзмөсү менен башталды. Иш-чарада Касмалиев курулушчуларды, архитекторлорду, инженерлерди, өнөр жай ардагерлерин куттуктап жатып, акыркы жылдардагы аталган тармактын ийгиликтерин белгиледи. 2024-жылы курулуш тармагындагы ИДПдагы үлүшү 8%дан ашып, экономикалык бардык тармактардын ичинен 4-чү орунду ээледи. 2021 жылдан бери мамлекет курулуш тармагына рекорддук сумма 170 миллиард сомдон ашык инвестиция салды. Акыркы 5 жылда 967 маанилүү социалдык объектилердин курулушу бүттү. 2024 жылы тармактын өсүшү 31,1% түздү. Бул КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эң жакшы көрсөткүч. Ал эми 2025 жылдын биринчи жарым жылдыгында курулуштун өсүү темпи 142,5% түздү, деди Касмалиев. Минкап башчысы курулуштар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун Камбарата биргесинин 3 чокул ыжа базасынын аймактык аэропорттордун жана көптөгөн маанилүү объектилердин курулушуна салым кошууга тийиш экенин белгиледи. Сөзүнүн акырында Касмалиев курулуш тармагында өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге ардак грамоталарды тапшырды. Чымкоргон айылындагы психиатриялык оорукана оңдоп түзөөгө муктаж. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык министр Эркин Чечейбаев психиатриялык жана наркологиялык жардам көрсөтүүгө адистештирилген мекемелерди кыдырган. Сапардын алкагында Чымкоргон айылындагы республикалык психиатриялык ооруканага капиталдык оңдоп түзөө иштерин баштоо маселелери талкууланган. Аталган ооруканадагы 319 бейтаптын 53 соттун чечими менен мажбурлап дарыланып жатканы айтылды. Министр бейтапканада капиталдык оңдоп түзөө иштерин баштоо үчүн кыска мөөнөттө техникалык жана финансылык эсептөөлөрдү жүргүзүүнү тапшырды. Мекенештер эгерде документтик иштерде маселе жаралса кайрылыңыздар. Регистрация ИНН, СНИЛС, ОМС, ТМС, медкарта, трудовой договор, башка тилге которуу, айтор бардык документтерди мыйзамдуу ишениш. Өлкөдө айыл чарбасынын каржылуу 13 долбоорунун алкагында 5945 дыйкан фермерге жеңилдетилген насыя берилди. Суу ресурстар айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, каржылоонун көлөмү 3 миллиард 721 миллион 674 миң сомду түздү. Анын ичинен өсүмдүк өстүрүү категориясы боюнча жалпы 436 миллион 319 миң сомго 890 насыя берилди.
Соңку 5 жылда Кыргызстанда айыл чарба тармагынан түшкөн салык 4 эсеге өстү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Учурда өлкөнүн айыл чарбасынан түшкөн жыйымдардын жалпы суммасы 3 миллиард 516 миллион сомго жетти деп айтылат маалыматта. Ошондой эле 2025 жылдын январь-июнь айларында айыл чарба тармагынан түшкөн салык 563,4 миллион сомду түзүп, өткөн жылга караганда 76 миллионго көп экени белгиленген. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев суунун корук аймагына курулган үйлөргө компенсация төлөнбөй турганын айтты. Анткени алар үйлөрүн корук аймактарга мыйзамсыз курушкан. Рейдтик кыдырууда шаар жетекчиси иштин солгун жүрүп жатканын сындап, тездетүүнү тапшырды. Бүгүн Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев Кызыл Кыштак аймагын аралап өткөн Жөө-Бас каналынын корук аймагын жеринен көрүп чыкты. Ал иштин жай жана начар жүрүп жаткандыгын сындап, тиешелүү кызматтарга канал жээгин тез арада бошотууну тапшырды. Жылыбек Сатан, жумушуңуз абдан начар. Жумуш начар сиздечи. Сиз же биз менен тамашалашууда же иштегиңиз келбей атат, одноздук. Иштесеңиз жакшына кылып иштеңиз. Иштебесеңиз что делать? Ары жалып кетиңиз, башка балдарды коелу иштетип турган балдар. Түшүндүңүзбү? Жөө-Бас каналы ал жердеги тургундар тарабынан корчалган. Алар корук аймакка турак үйлөрүн салып алышкан. Ал эми каналдагы суу ал жердеги үйлөрдүн алдынан агып өтөт. Карачы, арып жок мынакей. Эти канал эмес, арып. Уста келбесе, чоң бойго жеткен уулуңуз бар экен. Ал иштеш керек. Карачы муну. Мына кара. Арыптын боюну могу кара муну. Полный алыш керек бардычы. Полный. Ал жерге сизге ким уруксат берди мына үстүн куйганына? Ким уруксат берди сизге мына арыптын үстүн бекитип койгонуна? Ол да ачпайсыз. Качан ачып атасыз? Ачпа тезирээк кыймылдабайсызбы? Уже элдер ачып бүтүштү уже. Уят эмес, караңыз, чоң неме каналдын бетин тосуп коюпсуңар. Караң, ол жакты совсем тосуп жок, арыкты жок кылып коюпсуңар. Кана өтсө болобу экен тягына? Я. Карачы, өрдөк багып жүрөт. Я. Мынук огород экен. Могу үйлөрчү. Я. Мына кара тетияктан бери үй экен, мына. Сабырбек. Бу каналдын бою сиздикиби? Нар жакта эмени талдар бар экен. И бир навес бар экен. Алып койгула эже. Макулбу? Кандай ажым жакшыбы? Сиз жакшыбы? Ар бир үйдөн киребизби? Оштогу үйлөрү бузулуп жаткан жарандар турак жай менен камсыз болуп жаткан. Шаар жетекчилиги аларды жайлуу жерге жайгаштырууну колго алган. Бирок бүгүнкү кыдырууда Жеңишбек Токтурбаев корук аймактагы үйлөргө кенемте төлөнбөй тургандыгын билдирди. Анткени алар мыйзамсыз орун алгандыгын негиз кылып. Мына көрдүңбү? Мына водохранный зона бек кантип үй бересиң? Кереги жок, бул жерге компенсация эч кандай төлөнбөйт. Водохранный зонада турат. Мына тетигинде турат өзүнүн створу. Мына көрүнүлө турбайбы? Мына илгери могу жерден курган. Союз мезгилинде, орустун мезгилинде могу жерге чейин курган. Орус кетти, болду, мынаны кошту. Мына турбайбы? Эмне кылбай кантип компенсация төлөйсүң? Водохранный зонада турса. Мына могу кантип компенсация бересиң? Водохранный зонада турса. Эгер кызыл китеби болсо, мыйзамдуу үйү болсо, төлөйсүң компенсацияны, үй бересиң. Бирок эмне деп үй бересиң буга? Жамарек Башевич, эмне деп үй бересиз буга? Айтсаңыз, кантип үй бересиз буга? Жок, мен айтып атпайбы? Эме, ким? Жылгы айтып атпайбы? Эч кандай компенсация жок. Бузуп алгыла батырат. Бузуп алып, тоскулам арып тазалашыбыз керек. Мондагы алгыла, түшүндүңөрбү? Мондагы алгыла, түшүндүңөрбү? Алейкум салам. Мына. Бу кантип сен компенсация бересиң? Эме, жылдыз. Водохранный зонада турса. Мына кара суунун үстүндө турса, сен кантип буга эме компенсация бересиң? Муну кантип бузбайсың? Карасаң, муну вообще уят эмес бу. Кара, уже үйдүн үстүнө жанагындай кылып, мост кылып салып алыптыр. Муну кантип бузбайсың муну?
Каналдар учурда турак үйлөрдөн бошотулуп жатат. Эми ичин 1,5 метрге чейинки тереңдикте тазалоо зарылдыгы турат. Анткени бул каналдардын үстүн гана тосуп албастан ичин акыр чикирге толтурушкан. Ал гана эмес, канализациясын улап алышкан. Судun üstüne жатып албапсың. Ал бир жолу енді төшөк салып эле. Ой, ана яткандыңыз сөрүп жатып, сәл пасыраак болупсың, ал бир жолу. Мына канализация, караң, эже мына канализациябы? Кана, кандай пайнап, текшергиле, кара. Кана барына. Я. Кара. Жөө-Бас каналынын аймагына отурукташып калган элдерге эскертүүлөр берилген. Ага моюн бербеген жарандардын үйүн тийиштүү кызматтар өздөрү бузууга аргасыз. Айрым тургундар өз алдынча бузуп жатат. Ал эми бүгүн күндүн экинчи жарымында мында бузуу иштери күчөтүлдү. Оштогу Акбура дарыясы жана мындан башка 5 каналдын аймагы тазаланып жатат. Ал жерде бойлой үйлөр жана мал сарай, ажаткана, ашканалар орун алган. Аталган суу корук аймактарынын басымдуу бөлүгү учурда тазаланып калды. Водоохрана зона алдык, түшүндүңбү? Алдык, бул мыйзамсыз, эч кандай компенсация каралбайт. Бул мамлекеттин жери, корук зона. Тазалашыбыз керек арыкты, кара арык болуп калат. Я, 20 сантиметр. Кичинекей эле, 2 каршы. Bunu hazır muharifı тазалап, эки чекетисин тазалап бүткөндөн кийин сразу эметишибиз керек да. Тереңдеп казыш керек да. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жаңы унааларды сатып алуу үчүн конкурс жарыялайт. Конкурс мүлк комиссиясынын чечиминин негизинде кыргыз мусулмандар дин башкармалыгынын унаа гаражын жаңылоо максатында эски унаалар сатылып бүткөндүгүнө байланыштуу жарыяланууда. Сатып алынуучу унаалар 2020 жылдан жогору чыккан 2 дана минивэн. Кафе ресторандардагы тейлөө үчүн делген 15% акы жокко чыгарылышы ыктымал. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Жeenалы Орозбаев билдирди. Анын айтымында керектөөчүлөрдүн кайрылуулары менен кошумча акы алуу боюнча талдоо жүргүзүлүүдө. Бул акы алууну мыйзамсыз деп айтууга болбойт. Ошол эле учурда анын негизсиз кошулганы кардарлар тарабынан айтылууда. Мындан улам тиешелүү мекемелер тарабынан талдоо жүргүзүлүп, сунуштарды даярдоо боюнча кыймыл башталды. 1 сентябрга чейин бул багытта сунуштар берилиши керек, деди Орозбаев. Мындан тышкары музыка залдагы орундуктар жана башка кызматтар үчүн акы алууга тыюу салуу пландалып жатканы кошумчаланды. Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын административдик имараттары акылдуу жарыктандырууга өткөрүлдү. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Демилгенин максаты электр энергиясын үнөмдүү жана рационалдуу пайдалануу. Жабдуулар коридорлорго жана кабаттар ортосундагы өтмөк аянтчаларга орнотулууда. Система кыймылдын жана күндүн жарыгына карап жарык берип турат. Эгер коридордо эч ким болбосо, жарык өчүп, кыймыл байкалганда күйөт. Эгерде күндүн жарыгы жетиштүү болсо, өчүп калат деп жазылган маалыматта. Рухордо маданий борборунда рух санат аттуу дүйнөлүк салттуу маданият жана музыка фестивали башталды. Бул туурасында ошол жерде жүргөн кабарчыбыз билдирди. Бул ири иш-чарага 37 өлкөдөн 130дан ашык музыкант, изилдөөчү, эксперт, продюсерлер катышууда. Алар өз элинин музыкалык жана маданий кадас-салттарын, руханий мурастарын дүйнө коомчулугуна тартуулашат. Фестивалдын Кыргызстанда өтүшү жөн жерден эмес, бул жерде муундан муунга өтүп келген манас эпосу, элдеги ырлар, кол өнөрчүлүк сыяктуу салттар кылдат сакталган. Көчмөн жашоо философиясынан калыптанган бул маданий өзөк фестивалдын негизин түзүп, Ысык көлдү салттуу искусствонун эл аралык борборуна айлантат деп белгилешти уюштуруучулар. Мына ушундай маалыматтар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар.